Баткенде коронавирус аныкталгандардын рекорддук көрсөткүчү катталды. Кайсы райондордон экени аныкталды. Бүгүн 13-июлда Баткен облусунда 43 адамдан коронавирус аныкталып, облус боюнча рекорддук көрсөткүч катталды. Бул тууралуу Super-KG порталына облустук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, сутка ичинде облус боюнча 43 адамдан коронавирус аныкталып, жалпы 334 адамга жетти. Сутка ичинде облус боюнча коронавирус аныкталган адамдардын ичинен Баткен районунда 1, Баткен шаарында 7, Кызылкая шаарында 9, Кадамжай районунда 10, Лейлек районунда 16, облус боюнча изоляцияда 82, амбулатордук изоляцияда 120 жаран бар. Ал эми жалпы 56 адамдан пневмония аныкталды. Бүгүнкү күнгө чейин Баткен облусу боюнча коронавирустан 5, пневмониядан 1 адам каза болду. Булак Super-KG. Ички иштер министрлиги жарандарды Россиядан Кыргызстанга жөнөтүү үчүн каражат сурагандары аныкталууда. Элчиликтин алдында арыз менен кайрылууларды кароо үчүн атайын комиссия түзүлүп, аны милициянын полковниги Нурлан Жанбаев жетектеп жатат. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү мигранттарды мекенге жөнөтүү үчүн акча каражатын талап кылгандарды аныктап жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, соңку күндөрү жарандарды Кыргызстанга чартердик авиа каттам менен жөнөтүү боюнча элчиликтин тизмесине кошууда алдамчылык иш-аракеттери байкалып, элден акча алгандар болуп жатканы айтылат. Бул окуялар мигранттардын арасында наразычылыктарды жаратып, өлкөнүн РФдеги элчилигинин коррупциялык схемалары жөнүндө ар кандай пикирлер тараган. Ошол себептен элчиликтин алдында жарандардын арыздары менен кайрылууларын кароо үчүн атайын комиссия түзүлүп, жетектөө милдетти Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү милициянын полковниги Нурлан Жанбаевка жүктөлгөн. Ушул жылдын 12-июнь күнү өкүлчүлүккө 3 киши кайрылып, аларга 27 жаштагы Кыргызстандын жараны 50 000 рубль өлчөмдөгү сый акы үчүн элчиликтин тизмесине кошуп берерин убада кылганын айтышкан. Алдамчылыкка барган киши элчиликте тааныштары бар экенин белгилеген. Аталган факты боюнча РФтин кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Булак Sputnik-KG. Дары-дармекти кымбат баада сатып жаткан алып сатарларга сотко чейинки териштирүүлөр башталды. Дары-дармек каражаттарын кымбат баада сатып жаткан спекулянт алып сатарларга карата бир катар сотко чейинки териштирүүлөр башталды. Учурда республиканын аймагында финполиция кызматкерлери дары-дармек каражаттарына жана медбуюмдардын баагыны негизсиз кымбаттатууну жоюуга багытталган туруктуу түрдө рейдтик чараларды көрүүдө. Айрым жеке тараптар дары-дармектердин кымбат баада сатып жатканын аныкталган. Муну менен алар мыйзамсыз негизде тийиштүү лицензиясыз учурда орун алган дүрбөлөңдөн жана дары-дармек каражаттарынын жетишсиздигинен пайдаланып акча табууну көздөшкөн. Аталган факт полициясы тарабынан мындан аркы контролдук сатып алуулардын жүргүзүү үчүн негиз болуп берди. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында контролдук сатып алуулар жүргүзүлдү. Анда атайын уруксат кагаздары жок жеке тараптардын дары-дармектерди кымбаттаган баада сатып жаткандыгы боюнча бир катар фактыларды табышты. Финполициянын кызматкерлери Клексан дарысын шаардын бир нече жеринен 8 000ден 14 000 сомго чейинки кымбаттатып жиберген учурларын аныкташты. Азыркы учурда аныкталган адамдарга алып сатарларга карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Жыйынтыгы боюнча катыштыгы бар адамдардын аракеттерине тийиштүү укуктук баалар берилип, процессуалдык чечимдер чыгарылат. Финполиция жашоого маанилүү дары-дармектерди баасынын ашыкча кымбаттатып сатуу менен алектенген кара ниет кызыл кулак жарандарды учурдагы жагдайда пайдаланбоону жана элдин эсебинен байып кетпөөнү эскертет. Алып сатарлык фактыларына каттуу бөгөт коюлат. Булак Super-KG. Телеклиника көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Зинагүл Термечиковадан пневмония аныкталды. Коомдук биринчи каналдын телеклиника көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Зинагүл Термечикова пневмония оорусу менен ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу кесиптештери маалымдашты. Маалыматка ылайык, анын дене табы көтөрүлүп, тамакка табыйды тартпай коронавирустун белгилери байкалган. Ооруканага барган соң пневмониянын башталгыч стадиясы диагнозу коюлган. Алып баруучу эл карантинде жатканда тынымсыз иштеп, коронавирустан кантип коргонууну айтып, көрсөтүүсүн үзгүлтүксүз чыгарып турган. Эми мынтип өзү ооруп калды дейт кесиптештери. Булак Элдик медиа.
Москвадан бери Бишкекке учуп келген дарыгерлердин тобун аэропорттон эч ким тосуп албай койгонун ыктыярчы жазып чыкты. Бүгүн 12-июлда Бишкекке Москвадан дарыгер жана мед кызматкерлеринин экинчи тобу учуп келгенин республикалык штабтан кабарлашкан. Бирок аларды аэропорттон эч ким тосуп албай койгонун Шахмат федерациясынын вице-президенти Жаныбек Асанбеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ал учурдагы оор абалда ыктыярчылык такылууда. Москвадан Бишкекке 50 ыктыярчы дарыгерлер учуп келишиптир. Аларды вице-премьер Акрам Мадымаров, депутаттар Жанар Акаев менен Алтынбек Сулайманов тосуп алышмак экен. Бирок алардын бири дагы тосуп алууга келбей, транспорт менен камсыздабай койгон. Дагы жакшы аэропортко өз адамдарыбызды чакан автобус менен узатып коюуга барган экенбиз. Аларды мейманканага чейин жеткирип койдук. Дарыгерлер баарын таштап бизге жардам берүүгө келсе, алардын билетин курулуш компаниясы төлөп берип жатса, өкмөт болгону транспорт менен да камсыздай албай койду. Уят, деп жазган ал. Булак Супер KG. УКМК Максат Сабировдун аудио жаздыруусу боюнча териштирүү иштерин баштады. УКМК социалдык тармактарда тарап жаткан депутат Максат Сабировдун аудио жаздыруусу боюнча териштирүү иштерин баштады. Комитеттен белгилегендей, тергөө иш-чаралары республиканын конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө үндөгөн коомдук кайрылуулардын катышуусун аныктоо максатында зарыл экспертизалар дайындалат деп билдирди. Буга кошумчалай бул окуя боюнча юридикалык баа берилип, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик каралат. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Максат Сабировдун элди бийликке каршы үндөп жаткан аудио жаздыруулары тараган эле. Бирок Максат Сабиров Азаттыкка берген маалыматындагы ага УКМКдан эч кандай эскертме берилбегенин жана кайсыл аудио жаздыруу боюнча сөз болуп жатканын билбей тургандыгын билдирген. Булак элдик медиа.